Буга чейин биздин телеканалга дагы бир түрк жараны кайрылган. Анын окуясында ушул Жалал Абад шаарында үй алам деп, бирок алданып калган экен. Анан ал боюнча милиция кайрылган учурда ал айтымы боюнча милиция кандайдыр бир себептен улам бул ишти токтотуп койгон экен да, караган эмес экен. Ушул боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул сурооңуз боюнча 2022 жылдын январь айында Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнө түрк жаранын мыйзамдуу өкүлү арызы менен кайрылган. Жогоруда сиз айтып кеткен факт боюнча. Бул жерде тергөөчү тарабынан кылмыш ишин козгоодон баш тартуу токтому чечим кабыл алынган, анткени граждандык тартипте каралсын деп сотто. Бүгүнкү күндө прокуратура тарабынан кылмыш ишин козгоодон баш тартуу токтому бузулуп, текшерүү иштери жүрүп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен жообун беребиз.